Ак үйдүн алдына митингге чыгуу кезеги улуттук госпиталдын номер 1 көздүн микрохирургиясы бөлүмүндөгү кызматкерлерине жетиптир. Алар өз жетекчиси Салтанат Иманбаеванын кызматтан кетүүсүн талап кылышууда. Акциянын катышуучуларынын айтымында 19 жылдан бери ээрден түшпөй келе жаткан бөлүм башчы өз ишинде бир топ мыйзам бузууларга барган. Мисалы документтерди жасалмалоо жана айлык акыны иш жүзүндө иштебеген кызматкерлерге чегерүү. Өзү билет, өтүгүн төргүлет, эмне кылам десе өзү билет. Ошондой эле дарыгерлер бөлүм башчы Иманбаева оорукананын базасындагы грант аркылуу келген жабдыктар менен өзүнүн жеке автометаттуу кабинетин ачып алып, операцияларды өзү гана жасап калганын айтышты. Көрө турган бир микроскоп деген бар. Шелевая лампа. Андан экини берген. Бирөөнү барып өзүнүн автомет деген частный клиникасына коюп алды. Бирөөнү болсо тиги өзүнүн кабинетине коюп алды. Бизге доступ жок ага. Аны канча айттык болбойт. Анан 1 жыл 6 ай 7 ай иштетип туруп частный клиникасынан бузуп туруп алып келип койду. Ак халатчандар Салтанат Иманбаеванын мыйзам бузуулары тууралуу арызданып, министрлик жана укук коргоочуларга бир нече жолу кайрылышкан. Бирок бөлүм башчы жогорку жактагы беделдүү тааныштары аркылуу текшерүү жана кылмыш иштерин токтотконун, анысы аз келгенсип дооматы бар кызматкерлерин басынтып, кааласа аларды жумуштан кетиргенин айтышууда нааразы болгон дарыгерлер. Трудовой кодекске эме кылып өзүнүн иш бузууларын эч жерде айтпастан, ошонун негизинде сотторду бүт бар жоктон утуп чыгып, же болбосо кандайдыр бир өзүнүн тааныш коррупциялык жолдор менен колдоо таап, кайрадан өзү ошо ордуна келип отурат да. Биз жогорку кеңештин депутаттарына, спикерге, вице-спикерлерге жана ошо конституциянын гаранты болгон азыр коррупция менен каршы күрөшөбүз деп лозунг кылган Сооронбай Шариповичтин өзүнө кайрылып кетмекпиз да. Айтылгандар боюнча Салтанат Иманбаеванын өзүнөн комментарий алууга аракет кылып көрдүк. Бирок ал жетектеген бөлүмдүн кызматкери эшиктин тешигинен жетекчиси үйүнө кеткенин кабарлады. Бул учурда саат болгону 15-тер чамасы гана болчу. Она недавно, сказала домой. Ладно, спасибо. Бирок телефон аркылуу митингди анын эски курбуларынын интригасы деп атады. Бул боюнча улуттук госпиталдын башкы дарыгери Динара Сагимбаева дагы пикирин айтуудан баш тартып койду. Эске салсак, улуттук госпиталдын директору Динара Сагимбаевага 2017 жылдын жайында 10дон ашуун дарыгер Салтанат Иманбаеванын үстүнөн арызданған. Ал эми министрлик маселени тынчтык жолу менен чечүү үчүн бүгүнкү митингге чыккан ак халатчандарды сүйлөшүүгө чакырды. Мындан сырткары ведомство атайын 2 комиссия түзүп, коюлган дооматтардын үстүндө текшерүү башталганын билдирди. Чынара Нурсеитова, Тынчтык Көлбаев, Нью ТВ.